Кудайдын чакырыгы 11 август. Силер ыйык тарабынан майлангансыңар. Ошондуктан баарын эле билесиңер. Жакандын 1-каты. Рухту өчүрбөгүлө. Павылдын каттарынан. Ыйыкталуу тууралуу сыйынганыбызда ар кандай суроолор келет. Эмне туура, эмне туура эмес экенин кантип айырмалап билсек болот? Эмне чындык, эмне калп экенин да биле албай калсакчы? Чек каерден өтөт? Кайсы жерден токтошубуз керек? Суроолор көп. Биз окуган аят ыйыктын майлоосу тууралуу болду. Бул майлоо ыйык рух. Кудайды таанып, аны жүрөгүнө кабыл алган ар бир адамдын жүрөгүндө Кудайдын ыйык руху жашайт. Демек жүрөгүндө Кудайдын руху бар адам баарын билет. Анткени аятта ушинтип жазылып турат. Баарын билдирген Кудайдын ыйык руху. Чындыкты жалгандан айырмалаганга ал жардам берет. Жазууну түшүнгөнгө ал жардам берет. Ыйык рух биздин ичибизде. Демек Кудай өзү биздин ичибизде. Ал бизди түбөлүккө алып барат. Ыйык рух сүйлөгөндө бир нерсе кылганы чакырат. Эгерде биздин рух ага жооп бербей, аны укпай койсо, денелик, күнөөлүү нерсени тандап кетсе, ал аркылуу биз рухту өчүргөн болобуз. Рухту өчүрбөш үчүн ага баш ийүү, үнүн угуу керек. Күнүгө рухка толуп туруу керек. Рух бизди кызматка чакырса, ооруп жаткан бирөөгө барып келгенге, жардам бергенге, сыйынууга, жазууну окуганга чакырса, тил алчаак болгонубуз жакшы. Руху менен биздин ичибизде жашап жаткан үчүн Кудайга рахмат айталы. Рухту өчүрбөйлү.